Спорттун көрлинг түрү өлкөдө канатын жайып, аны сүйүп ойногондордун катары күн санап өсүүдө. Көрлингти сүйүүчүлөрдүн катарын арбытууда бул жааттагы федерациянын аракети күч. Ысык көлдөгү жайкы эс алуу мезгили учурундагы балдар лагериндеги көрлинг боюнча уюштурулган фестивалды болсо, жыл сайын өткөрүүнү да салтка айлантканы турушат. Мына бүгүнкү күнү ушундай кереметтүү ысык көлдүн жээгинде Жакшынакай жайкы фестивалыбызды өткөрүп жатабыз. Бул ар жылы өтүп жатат. Ар жылы, ар жайында ушул ысык көлүбүздүн жээгинде ушундай фестивалыбызды өткөрөбүз. Быйыл дагы мынакей ушул көлүбүздүн жээгинде Жакшынакай жайкы фестивалыбызды өткөрүп алдык. Бул жерде биздин 300дөгөн ар кайсы биздин 7 дубандан келген балдарыбыз мынакей Жакшынакай оюнун көрсөттү, көңүлдүү болду. Абдан жакшы бир оюндардын бирин көрсөтүп алышты. Бул оюнубузду дагы биз уланта беребиз, ар жылы өткөрө беребиз. Бул оюндун максаты дагы биздин мыкты спортчуларыбызды такшалтып, кийинки Олимпиада оюндарында жакшы бир жеңиштерди алып келет деген үмүттөбүз. Көрлинг аянтчада команда менен ойнолуучу спорттун бир түрү. Эки команда музга атайын ылайыкташкан оор шаймандарды үйгө чогултушуп упай топтошот. Балдар лагеринде уюштурулган фестиваль көрлингти жаш муундар арасында жайылтуу максаты менен өлкөнүн чар тарабынан келген балдардын катышуусунда өттү. Биз көрлинг боюнча биринчи жолу ойнодук. Ал оюн жаман аябай кызыктуу экен. Биздин командабыз жеңди. Биз көрлингти биринчи жолу ойноп, биринчи орун алып, бизге жагып кызыктуу болду. Бүгүн биздин командабыз менен көрлинг боюнча оюнду ойнодук. Биз экинчи место алдык. Биздин командабыздын аты Кыргыз Акташ. Бизге оюн аябай жакты, аябай кызыктуу болду. Көрлинг федерациясынын аракети менен спорттун бул түрүнө кызыктар болуп, машыккандар күн санап арбып жатат. Федерация өлкөнүн чар тарабынан көрлинг боюнча клубтарды ачып, машыгууну каалагандар үчүн шаймандарды да алып беришүүдө. Үстүбүздөгү жылы болсо биринчи жолу көрлинг боюнча чемпионат өтүп, анда ийгиликтери жараткан алгачкы чемпиондор да аныкталган. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.